Саламатсыздарбы. Эмесе Геошондо программасы. Наталья Никитенко жетектеген жогорку кеңештин тартип кылмыштуулук жана коррупция менен күрөш комитети бүгүн Койташтагы окуялар боюнча мамлекеттик комиссиянын корутундусун карап аны бекитти. Парламент тапшырмасы менен бул комиссия 26 август күнү түзүлгөн жана өз корутундусун жогорку кеңешке 22 ноябрда тапшырган. Комиссияны вице-премьер Жеңиш Разаков жетектеген жана анын курамына депутаттар, өкмөт өкүлдөрү жана башка эксперттер менен коомдук ишмерлер кирген. Комиссиянын 20 мүчөсүнүн 19-у корутундуга кол койгон. Конституциялык палатанын мурдагы соту Клара Соронкулова болсо, корутундуга атайын шарт менен макул болуп, анын талабы менен документке бир нече кошумча толуктоо киргизилген. Корутундуда адам каза болуп, кан төгүлгөн Койташ окуяларынын негизги себеби мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин конституция менен мыйзамдарга каршы келген аракеттери болгон деп айтылат. Ага кошумча Атамбаев жана анын тарапкерлери жалган маалымат таратып, андан экс-президент деген наамдын алынышы менен деги эле бийликтин аракеттери мыйзамсыз болгон деген пикирди таңуулаган. Андан тышкары күч түзүмдөрүнүн аракеттери бири-бири менен жетиштүү айкалышпай калган жана ал үчүн өкмөт жоопту деп айтылат. Өкмөттүн дагы бир жоопкерчилиги чын маалыматты элдин кеңири катмарына ал толук жеткире алган эмес. Атамбаев менен анын тарапташтары болсо, алардын көзөмөлүндөгү маалымат каражаттары жана социалдык тармактардагы калп аккаунттар аркылуу жалган маалыматты көп тараткан. Ушул темага кеңирээк токтолсок, президент Курманбек Бакиевдин учурунда эле анын уулу Максимдин аракеттери менен Кыргызстанда бийликти мактаган маалымат тараткан жалданма журналисттердин армиясы пайда болгон. 2010 жылдагы революциядан кийин аларды жок кылуунун ордуна жаңы бийлик жана анын идеологдору ал троллдорду өз кызыкчылыгында иштете баштаган. Натыйжада Атамбаев эмне кылса дагы, алар анын аракетинин баарын колдоп, баскан турганын мактап, коомду Атамбаев үчүн жагымдуу маанай түзүү иштерин уланткан жана эмгиче улантууда. Дал ошол себептен расмий маалымат каражаттарында да, социалдык тармактарда дагы Атамбаев менен анын оң колу Сапар Исаковду мактаган макала материалдар эмгиче көп жана Исаков негизсиз соттолду деген пикир күчтүү. Өзгөчө пикирде калган Соронкулова болсо прокуратуранын да сындап өттү. Анткени 27 июнда жогорку кеңеш Атамбаевдин анын экс-президент деген макамын алып салаары менен аны кылмышка чектүү дегендей мамиле кылыш керек болчу. Ал болсо августта Койташ окуялары башталганга чейин күбө деген макам менен суракка келбей жүрдү. Соронкулова башка да мисалдарды келтирет. Дагы бир маселе бар да, бул баягы кандайдыр бир менин оюмча мамлекеттик деңгээлде жогорку кеңеште көтөрүлө турган маселе. Бул жерде экс-президенттерге статус берип атабыз, экс деп. Резиденциядан үй бөлүп берип атабыз. Эмне үчүн экс-президенттер резиденцияда жашабайт дагы, өздөрүнүн жеке үйүндө жашайт. Анткени түшүнүп атасыңар, бул бекерден берилип аткан жок, бул баягы резиденцияда жыргап жашасын деп аткан жок. Бул мамлекеттин коопсуздугу. Анткени экс-президент деген мамлекеттик сырдын ээси, көп нерселерди билет. Ошон үчүн бул бир гана кишинин коопсуздугу эмес, жалпы мамлекеттин коопсуздугу да. Мамлекеттик комиссия бийликке кайрылып, Атамбаевди кармоо учурунда ОКМК менен Ички иштер министрлигинин жетекчилиги кетирген ката кемчиликтерди талдап, аларга укуктук баа берүүнү сунуштады. Анткени операция учурунда бир кызматкер каза болуп, көптөгөн башкалар жараат алган. Андан тышкары тийиштүү уюмдар маалыматтык коопсуздукту камсыз кылуу үстүндө дагы иштеш керек. Койташтагы окуялар учурунда жоголгон курал-жаракты кайтаруу максатында мекемелер аралык атайын ыкчам топ да түзүлүүгө тийиш. Койташта 2 ай бою бийликке каршы митинг жана башка акциялардын уюштурулушуна жол берген жергиликтүү бийликтин жоопкерчилиги дагы каралууга тийиш. Ал митингтер учурунда болсо бийликтин шиши толду, аны кетириш керек деген сыяктуу ураандар чакырылган. Бирок мындай сунуштун баарын бийлик аткара алабы? Же ошондо саламат калыңыздар.